Бүгүн 15 декабрда күн ичинде орун алган жаңылыктардын урунттуу учурлары менен Super KG порталынан алып тааныштырууну улантабыз. Мурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашев бүгүн 15 декабрда кайрадан экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына сурак берүүгө келди. Сарпашев суракка кирүүдөн мурда журналисттердин суроолоруна жооп берип, бир туугандары аянты 1000 чарчы метрди түзгөн имаратты мамлекеттин балансына өткөрүп берээрин билдирди. Анын айтымында имаратты мектеп ордуна же бала бакча ордуна колдонсо болот деп жазылат маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жогорку соттун судьясынын бир топ байлыктары аныкталды. Бул тууралуу УКМК бир нече сүрөт жарыялады. Маалыматка ылайык, судья ОК мыйзамсыз тапкан кыймылсыз мүлктөрүнүн изин жашыруу максатында тиешелүү органдарда атуулдук укуктук келишимдерди жүргүзгөндүгүн каттабай, айрым учурларда керектүү сатык келишимдерин башка киреше булактары жок болгон жарандарга каттатып келген. Ошондой эле сотко чейинки териштирүүнүн алкагында шектүү коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн 150 000 АКШ долларынан ашык акча каражатын берген деп жазылат маалыматта. 2020 жылдын 14 декабрында Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча сунуштамасы Кыргыз Республикасынын судьяларынын кеңешинин дисциплинардык комиссиясынын чечими менен канааттандырылган. 2020 жылдын 15 декабрында Бишкек шаардык 1-май райондук соту судьяга карата Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына кармоо боюнча баш коргоо чарасын бекитти. Бул факт боюнча тергөө уланууда. Форма 2 тизмеси аркылуу шайлоого кирүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылгандыктан Бишкек жана Ош шаарларында шайлоочулардын саны азайып, башка аймактарда көбөйдү. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова үгүт кампаниясынын башталышына карата өткөн тегерек столдо билдирди. Белгилүү болгондой, 14 декабрга карата өлкөдө 3 500 582 шайлоочу катталды. 29 декабрга чейин шайлоочулардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп жазылат маалыматта. Өлкөдө өсүмдүк майга болгон баа бир аптада дагы 10-20 сомго жогорулады. Бул тууралуу экономика министрлигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, 3 декабрдан 10 декабрга чейин министрликтин аймактар аралык башкы башкармалыгы Бишкек шаарындагы жана өлкөнүн облустарындагы базарлардагы азык-түлүктүн баасына анализ жасаган. Бишкек шаарындагы базарларда өсүмдүк майы 125-150 сомдон сатылып, мурдагы аптага салыштырмалуу 10 сомго жогорулаган. Ал эми Чолпон Ата, Нарын, Кочкор, Балыкчы, Каракол, Карабалта, Таласта баалар 5 сомдон 20 сомго чейин өскөн. Ал эми Токмок, Ош, Баткен жана Жалал Абад шаарларында баа өзгөргөн эмес. Бүгүн 15 декабрда Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай журналистикадагы оозеки жана жазуу маданиятын көйгөйлөрү аттуу семинар өттү. Семинарды мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия уюштурду. Иш-чарага маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, белгилүү тилчилер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана блогерлер катышты. Анда министр Нуржигит Кадырбеков маданият менен тилдин ортосундагы байланыш тууралуу кенен сүйлөп берди. Тил бардык жагынан таза болушу керек. Азыр көп колдонулуп жаткан сөгүнгөн сөздөрдү таштасак жакшы болот. Биздин тил маданиятыбызда сөгүнгөн сөздөр болгон эмес. Маданиятыбызды тил аркылуу көтөрүү керек, деди министр Кадырбеков. Мындан тышкары Нуржигит Кадырбеков кыргыз алфавитине казактардыкындай кошумча тамгалардын киргизилиши зарыл деген пикирин билдирди. Тил комиссиясынын мурдагы төрагасы Эгемберди Эрматов тамгасын киргизүү керек десе, чынын айтканда күлгөм, бирок ойлонуп көрсөм мунун деле бир жөнү бар сыяктуу. Себеби кээ бир аймактарда деген тамганын жоктугунан көп сөздөр бизге таандык болбой калыптыр. Ошондой эле адабий тилибизге Айтматов жазган атыр, жатыр деген сөздөрдү кошсок, тил байымак деген оюн билдирди министр Нуржигит Кадырбеков. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 2020 жылдын декабрь айына карата Кыргыз өлкөсүндө 1 412 206 автоунаа жана 1705 ар кандай маркадагы унаалар катталган. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, өлкөнүн жолдорунда Mercedes-Benz автоунаалары эң көп жүрүшөт. Mercedes-Benz унаасын документтештиргендердин саны 138 262 унааны түзгөн. Экинчи орунду советтик жана орусиялык АвтоВАЗ автоунаа чыгаруучу компаниясы ээлери маалымдалат. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.